8 бөлүм. Шуктук Билдат мындай деп жооп берди. Сен ушинтип көпкө сүйлөй бересиңби? Оозуңдан чыккан сөздөр дуулдаган шамал. Кантип эле Кудай өкүмүн бузсун? Кантип эле кудуреттүү Кудай чындыкты өзгөртсүн? Эгерде анын алдында сенин уулдарың күнөө кылса, анда ал аларды өз мыйзамсыздыгынын колуна салып берди. Эгерде сен Кудайды издесең, кудуреттүү Кудайга сыйынсаң, эгерде сен таза болсоң, эгерде сеники туура болсо, анда ал азыр эле келип, сенин адил жашооңду калыбына келтирет. Эгерде мурда сенин колуңда аз болсо, эми өтө көп болот. Мурдагы муундардан сура. Алардын аталарынын баамдагандарын көңүлүңө түй. Биз болсо кечекилер элебиз да, эч нерсе билбейбиз. Анткени биздин жердеги өмүр көлөкө. Мына ошолор сага үйрөтүшөт, айтышат, сөздөрүн чын жүрөктөн айтышат. Талчыбык нымсыз көтөрүлөбү? Камыш суусуз өсөбү? Ал көк бойдон, чабыл элек, бирок ар кандай чөптөн мурда куурап калат. Кудайды унуткандардын баардыгынын жолу ушундай. Эки жүздүүнүн үмүтү таш кабат. Анын үмүтү желе, анын ишеними жөргөмүштүн үйү. Өз үйүнө жөлөнөйүн десе, анысы туруштук бере албайт. Бек кармайын десе, анысы кулап калат. Ал күн алдында көгөрөт. Анын бутактары бактын сыртына жайылат. Анын тамырлары үймөк таштын түбүнө чырмалат да, ташты жарып чыгат. Аны ордунан жулуп алса, өскөн жери андан баш тартып, мен сени көргөн эмесмин дейт. Анын өмүр жолунун кубанычы ушул. Жерден болсо, башкалары өсүп чыгат. Көрдүңбү? Кудай такыбааны четке какпайт, зулумдарды колдобойт. Ал дагы ууртуңду күлкүгө, оозуңду кубанычтуу сөздөргө толтурат. Сени жек көргөндөр уятка калышат. Мыйзамсыздардын чатырлары жок болот.